балаң менен өзүң төрөгөн ошончо 7 жыл 8 жыл карап чоңойгон балаң экөөңдү бир эшик бөлүп турат. Бирок ошол жерден кирип балаңды кучактай албасаң, балаңды бир мээрим берип не кыла албасаң, аял кишиге эң обидный ошо болот экен да. Андан чыккандан кийин күйөөңдүн жанагынтип давить эткен, не келди колуңан дегенчи. Сен кимге ишенип атасың дегендеричи. Мен ойлодум ушу жизнь бүткөн турбайбы, оказывается депчи. Бүгүн Ошто Сулаймантоодон боюн таштоого аракет кылган келин журналисттерге маалымат жыйын берип, жолдошу 5 айдан бери балдарын көрсөтпөй жатканын арызданды. Айгерим Эмилбек кызы үй бүлөдөгү зордук зомбулукка чыдабай ажырашуу чечимине келген. Ортодо 4 баласы бар үй бүлө учурда соттошуп жатканы айтылды. Анан кызым айтып атпайбы, мама дейт, папам айтат, атам айтат, эгер апаң жаныңа келип, сен апаң жанына басып бара турган болсоң, мен силерди ушундай алыс жакка алып кетем, апаңарды өмүр бою көрбөйсүңөр деп айтат экен. Азыр мага жазган, мага эмес, мен телефонумду, курткаларымды, сапожкаларымды бүтүн алып калган. Это за мои деньги купленные. Жаңы эмнем болсо баарын алып кой туруп, кышында көчөгө чыгарып кой, мына жашабайсыңбы деп турупчу. Эми болсо 5 айдан бери балдарымды көрсөтпөгөн, аз келгенсип, үстүмөн алимент кыркып, кече эмеге сотко берип койду. Мына 3-4 айда мен 4 ай башта алимент кырктырганмын, аялым сот процесси жүрүп атат, пока ЗАГС кыркылган жок, башка болгон жок. Мен алдына тизе бугуп жалдырап бардым. Бекзат, мен балдарды талашпаймын. Хорошо, балдарды бак. Мен бирок балдарды көрүп турайынчы деп сурандым да. Мен көрүп турайын, келип көрөм десем, ага чыдабайт. Айгерим күйөөсү менен жашабай калгандан кийин дагы анын коркутулары, жумуштарына бут тоосулары токтобой жатканын билдирет. Анын айынан 3-чү ишинен да кол жуган. Суицидке баруусуна да мына ушул жагдайлар себеп болгон дейт. Ошону ойлосоңуз, же иштеген ишимен койбосо, же башка жерге койбосо, анан өзүнүн алимент эмесин иштеп атат деп туруп, анан алимент кырктырып койсо, бул эми мен анын душманы эмесмин да, анчалык өчөшүп мындай жамандык жасагыдайчы. Эртең булар Айгерим иштеп, айлык өзүнүн акысыны там айлык алып иштеп, балдарынын бага алышын көрсөтпөсүн деп, иштен биринчи жолу Санжирадан айдап алат, анан китайский кафеге кирип атат. Ал жактан айдап алат. Азыркы учурда Столица деген кафе бар, ошол шаарында билсеңер. Акыркы жолу ошо Сулаймантоо окуясы болгон күнү Столицада иштеп атса, Столицага алардын адвокаты чалып туруп, эмнеге аны иштетесиңер, чыгарыңар. Кандай укугу бар бунун жеке жашоосуна киришке. Бул биз айткандарыбыз сөз менен калып кетпейт. Аудиозапистер дагы бар, аудиофиксациялар дагы бар. Что алар признает, что аларга жогору жактан чалышты, жогору кеңештен чалышты. Анын мындай жакын тууганы, үстүдө турган жакын тууганы чалды. Алар мажбур болду иштен чыгарышка. 24-июнда Айгерим Сулаймантоодо өз жанын кыюуга аракет кылып жаткан жеринен куткарылган. Бул иш Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасоо болуп катталган. Териштирүүгө ылайык Жаран буга чейин дагы бир канча жолу өзүнө өзү кол салган. Бүгүн ошол кыз Акпресс маалымат агенттигинде маалымат берип, анын үй бүлөлүк маселелери бар экендигин, 4 баласын анын жолдошу алып бербей жаткандыгын, анан бул боюнча тиешелүү арызды Сулаймантоо милиция бөлүмүнө жазгандыгын айтып, милиция органдары аракет жасабайчы жатат деген дооматын койгон. Бул доомат боюнча айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгында ал кыздын өзүн өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы катары гана катталып, бул боюнча тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Окуянын болгонуна 4 гана күн болду. Анын ичинен 2 дем алыш күнүнө туура келип туруп, кызмат жумуш күнүнө азыр 2 күн башталды да. Анын күйөөсү Оштоку бажыканаларда иштейт. Биринде посттордун биринде ага тиешелүү чакыруу кат бүгүнкүгө жөнөтүлгөн. Бүгүн ал күйөөсү келет. Эгерде күйөөсү келбей турган болсо, тергөө кызматы аны күч менен алып келүүгө укугу бар. Жолдошу Бекзат Раматиллаев Айгеримдин айыптоолорун четке кагат. Келинчегин жумуштан кетирүүгө эч кандай тиешеси жоктугун, буга анын мурдагы кылмыш иштери жетекчилердин ишеничинен чыкканын себеп келтирет. Ал эми балдарды көргөзбөй жатканын мындайча түшүндүрдү. Бул кыз 3 жолу урлук кылып, азыр сот иши болуп атат. Анан ошол урлук кылган жерлерде өртөп чыгып кеткен да, изин жашырыш үчүнчү. Бул биз жашап жүргөн малда болуп атат. 13-январь күнү муну милиция кармап кетти. Ошол бойдон азыр ал отдельно жашайт. Анан ошол жерде өртөп да чыгып кеткен да.
Изин жашырышсынчы. Балдарым көрсөтпөй жатканда бунун терс ушундай жаман жактары мен балдарыма тийбесин деп көрсөтпөй атам. Белгилей кетсек, Ош шаарында жыл башынан бери өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы боюнча 55 учур катталган. Үстү-үзөк жылдын 17 мартында дагы Ошто 2 окуучу кыз көп кабаттуу үйдүн 5-кабатынан боюн таштаган. Алардын бири жеринде каза болуп, дагы бирөө ооруканага жеткирилген эле. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.